Biz eч качан айтпайлы менин күчүмдөн жетпейт. Менин колумдан келбейт. Мен кош көңүл болбойлу. Аракет колубуздан келишинче. Алла Таалам колубуздан келишинче аракет жөнүндө сурайт. Колубуздан келбегенде сурабайт. Колубуздан келгенде. Мисалы баарыбыз бир эле кемеде. Бизден жогорку кемедегилер бар. Алардан ошондо өзүнө жараша сурайт, мүмкүнчүлүгүнө жараша сурайт. Мисалы айтайын мен силерге. Айыл өкмөтүнөн өзүнө мүмкүнчүлүгүнө жараша сурайт. Жакшылыкка чакырдыңбы? Жамандыктан кайтардыңбы? Айылдын деңгээлинде сурайт. Анда мүмкүнчүлүк бар эле. Күч кубаты бар эле, сөзү бар эле. Сүйлөсө жетет, угат. Колун сунса бардыгына тиет. Өзүнө жараша. Акимден өзүнө жараша. Так, ошол жерде туруп, канча күн турдуң, канча ай турдуң, айырмасы канча жыл турдуң, айырмасы жок. Ошол жерде өзүңдүн чөйрөңдү, кол алдыңдагылардын бардыгын сен оңолууга чакырдыңбы? Тазаланууга чакырдыңбы вообще мындай? Арам нерсени токтотконго аракет кылдыңбы? Адалдын эшиктерин ачканга аракет кылдыңбы? Ошого жараша сурайт. Эч кимден Алла Таала ашыкча сурабайт. Күчүнөн, чамасынан жогорку нерсени сурабайт. Ошондой губернатор. Ал да өзүнө деңгел. Бадыша. Ал да өзүнө деңгел. Ошондой эле жооптуу болуп пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду. Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти. Кабардар, кулак салып уккула, ар бириңер жоопкерсиңер. Кол алдыңардагыларга жооп бересиңер. Бул бар. Кимдин колунун алдында? Менин колумда 2 адам иштейт, мен ушуга жооп берем. Менин колумда 10 адам иштейт, мен ушуга жооп берем. Менин кол алдымда, менин башкармам, мен кол алдымда 100 адам иштейт, мен ушуга жооп берем. Тондор ошон үчүн иншалла биз бүгүн кош көңүл болбойлу. Кээде ушундай болуп калат. Бир күнөөнү кылган жоксуз, бирок ошо күнөөгө ыраазысыз, ошо күнөөнү кылгандай күнөө ала бересиз. Шериктеш күнөөнү ала бересиз. Бир жерде күнөө болуп атат, сиз ал жерде жоксуз. Түшүнөсүзбү? Күнөө болуп атат. Бирок ошо күнөө болгонуна ыраазы болуп атасыз да. Ошол жерде күнөөнү кылгандай күнөө аласыз. Кылгандай күнөө аласыз. Эми бир жерде жакшы сооп иштер болуп атат. Сооп иштер болуп атат. Машалла, сиз бул жакта ниетиңиз бар. Чын ниетиңиз бар. Ал жерде бирок сиз жоксуз. Ошондой улуу иштин арасында жоксуз. Бирок ниетиңиз бар. Ниетиңиз шериктеш, ошонун сообун ала бересиз. Тууган. Жараткан Алла Таала мындай бериши. Мындай. Эми бир күнөөнүн арасына түшүп калдыңыз. Бирок колуңуздан күч жетпейт. Бирок жүрөгүңүздө жиркенич бар. Разы эмессиз. Ал күнөөгө сиз шерик эмессиз. Шерик эмессиз. Шерик эмес аслында. Ошон үчүн иншалла мындай нерселерди бар ойлонуп, колубуздан келишинче, күчүбүздөн жетишинче кол алдыбыздаларга, үнүбүз каерге чейин жетет. Соц тармактан жетип атабы, угуп атабы, каерге барабызбы, жолугабызбы, сүйлөшөбүзбү, чайлашабызбы? Тууган, оңолууга чакырайлы. Оңолуунун жолун тандайлы. Пайгамбарыбыз нурлуу жашоону алып келген, ошо нурланайлы. Бирибизге ошо нурланууда жардам берейли. Баарыбыз эле баягы орус айтмакчы один в поле не воин дегендей, жалгыз эч кандай майданда жоокер эмес да. Баарыбыз ийгиликке чогуу жетейли. Ийгиликке иншалла жамааттын берекеси бөлөк. Бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Бирөө жаман иш кылып атса, болуп атат экен деп кыла бербейли. Токто, мен эшек эмесмин деңиз. Ал бир жамандык кылып атат, мен деле кыла бере турган. Жок. Алла Таала мага акыл берген. Ал өзүнө кылып атса, кабырына кылып атат, ахиретине кылып атат. Мен антип кете бербеймин деп иншалла.